Адам жөндөмдүү болгон, колунан келген нерсеге жетпейт. Ал оюнда эмнеге жете алам деп ойлосо, ошого жетет. Биздин жашоодогу абалыбыз биздин аң сезимдик ишенимдерибизди чагылдырат. Адамдар адатта канча айлык маян алам деп ойлошсо, ошончо алышат. Биз өзүбүздүн аң сезимдик ишенимдерибизди өз ынанымдарыбыздын жардамы менен өзгөртө алабыз. Акылыбыз жеткен жана ишенген нерсенин баарына жете алабыз. Жеңе алам деп ишенген адам гана жеңет. Экинчи сыр. Бүт жан дили менен эң сөөгүчү. Келерки күнү жигит тизмедеги экинчи адам Руперт Каммингс менен жолугушуу үчүн шаардан түндүктү көздөй 60 чакырым алыс жайгашкан чакан айылга жөнөдү. 1 сааттан кийин ал чоң үйдүн дарбазасынын астында турду. Шагыл төшөлгөн аллея менен бара жатып, жигит аны курчап турган бактын кооздугуна суктанбай кое алган жок. Үйдүн алдындагы 500 чарчы метрдей жерди ээлеген жашыл шибер ушунчалык кынтыксыз тегиз кыркылгандыктан гольф ойноочу аянтчаны элестетип турду. Аянтчанын ортосунда бийик кедр дарагы өсүп турат. Ал эми бактын өзү жандуу кашаа менен тосулуп, аны бойлой өскөн түркүн түстөгү гүлдөр көздүн жоосун алат. Акыры аллея 3 дельфин түрүндө жасалган оргутманын жанындагы имаратка алып келди. Үйдүн бооруна жабышып өскөн клематис гүлүнүн ачылганы калган бүчүрлөрү эрте жаздын кабарчысындай сезилет. Жигит үйгө жакын калганда үстүнө комбинезон, башына чоң чыйгалпак кийип, кол араба түрткөн киши көрүндү. Ал узун бойлуу, кубарыңкы жүзүн жапкан күмүш түстүү сакалчан киши экен. Жакын келип, көз айнегин алганда жигитке анын көгүш түстөгү көздөрү көрүндү. «Мен сизге кандай жардам бере алам?» деп жигитке кайрылды ал. «Каммингс мырзага жолугайын дедим эле», деп жооп берди жигит. «Ал мени күтүп жатат болушу керек». «Бул менмин. Иштериңиз кандай?» деп киши жигитке колун сунду. Рахмат, жакшы». Такалып жатып бараң жооп берген жигит Каммингс мырзанын колун кысты. «Кандай керемет күн. Биз бактан орун алсак каршы болбойсузбу?» деп сурады Каммингс мырза. «Албетте, каршы эмесмин», деди жигит. Каммингс мырза жигитти үйдүн артындагы бакчага ээрчитип жөнөдү. Ал жака жеткенде көз алдына тартылган көрүнүштөн жигиттин деми кысыла түштү. Эгер үйдүн алдындагы аянтча кооз болсо, бул бакча өзүнчө бир керемет эле. Ар түркүн дарактар менен курчалган жол жашыл майсаңга алып келет. Майсаңдын өзү болсо ажайып кооз гүлдөргө жыштолгон. Эркектер бакчага чыккан соң террасадагы столдон орун алышты. 1 мүнөттөн кийин аларга үй кызматчысы келди. «Чай ичесизби?» Каммингс мырза жигиттен сурады. «Рахмат, жакшы болмок», деп макул болду ал. Каммингс мырза чай куйгуча жигит ага Кытай карыя менен жолукканын кыскача айтып берди. «Нагыз байлыктын сырлары», деди Каммингс мырза. «Албетте, мен алар жөнүндө билем. Мен ушунун баарына ошол сырлардын аркасында жеткем». «Алардын кайсынысынын?» деп билүүгө ашыкты жигит. «Сырлардын баардыгы маанилүү жана баары мага ушул даражага жетүүгө жардам берди. Бирок азыр артыма кылчайып эң зарыл болгону бүт жан дили менен эңсөөнүн күчү болсо керек деп ойлойм». «Эңсөөнүн дейсизби?» Жигит таң кала карады. «Ансыз деле ар бир адам бай болууну эңсейт эмеспи? Сиз ушундай деп ойлойсузбу?» «Чындыгында бай болууну эңсеген адамдар саналуу гана. Мен муну түшүнө албайм». Башын чайкады жигит. «Кантип эле кимдир бирөөнүн бай болгусу келбесин? Келиңиз, баарын башынан талдап көрөлү», деди Каммингс мырза. Адамдардын кандайдыр бир кыймыл-аракеттерине эки сезимдин бирөө гана түрткү боло алат: ооруну сезүү же ырахат алуу. Бизге ырахат тартуулай турган нерсени ойлогондо ага ээ болгубуз келет. Ал эми бир нерсе бизди азапка салат деп эсептесек, андан кутулуунун жолун издейбиз. Сиз менин оюма кошуласызбы?» Жигит башын ийкеди. «Ошондой болушу мүмкүн», деди ал. «Бирок колуңда байлыгың болсо, артынан жыргал келет да, же андай эмеспи?» «Ооба,
Ошондой. Же тагыраак айтсам, балким ошондой чыгаар. Чын-чынына келгенде, көпчүлүк адамдар акча же байлык сөзсүз бир жамандыкты алып келет деп эсептешет. Сиз аң сезимдик өзүн өзү ынандыруунун күчү жөнүндө билесиз да. Жигит башын ийкеди, бирок бул жолу эч нерсе айтпады. Демек сиз кээ бир адамдар акча кандайдыр бир коркунуч алып келет деп ойлоорун билесиз. Бирөөлөр акчанын айынан жакындарынан, досторунан айрылып калуудан коркушат. Экинчилер байлыктын жоопкерчилигинен же чоң салыктардан чочулашат. Айрымдары кылмышкерлердин көзүнө урунабыз деп алаңдашат. Тереңирээк карасак, мындай адамдарда нагыз байлыкка ээ болуу каалоосу жокко эсе. Аларды орто жашоосу канааттандырат. Ошондуктан андан чоң нерседен үмүтү жок эле жашай беришет. Мунун баары эмнеге алып барат деп түшүндүрүүсүн улантты Каммингс мырза. Эгерде сиз нагыз байлыкка ээ болууну самасаңыз, акчасыз жашооңузду элестеткендин ордуна байлыктын колуңузда болушу менен байланышкан эң бир сонун жыргалчылыктарды элестетишиңиз керек. Сиз байлыкты каалашыңыз керек. Жөн эле каалабастан ага ээлик кылууну бүт жан дилиңиз менен эңсөөгө тийишсиз. Ал үчүн бардыгын курмандыкка чалууга, алдыңыздан кандай тоскоолдук чыкпасын жеңип өтүүгө, болгон күчүңүздү жумшоого даяр болушуңуз керек. Мына ошондуктан бир дагы тамекини таштайын деген киши, бир дагы ичкиликти коем деген аракеч, бир дагы арыктайм деп диета кармаган адам чын жүрөктөн өзгөрүүнү кааламайынча эч качан ийгиликке жетпейт. Эгерде жашоодо бир нерсеге жетем десеңиз, сизде ага жетем деген эң күчтүү каалоо болушу керек. 15 жыл мурун Кытай караяга жолукканда мен болгон нерсемдин баарынан айрылып, банкрот болгону калгам. Шаарга келчү чоң жолдун боюнда май куюучу жайым бар эле. Баары жакшы жүрүп жатты. Аябай жакшы жүрүп жаткандыктан ага чакан ресторан улап салууга жетиштим. Соода жакшы жүрүп, жашоом ойдогудай өтүп жаткан. Аңгыча чыгыш тарапта жаңы кубаттуураак автострада салынып бүттү. Бир түндүн ичинде жолдон өткөн унаанын саны кескин кыскарды. Кардарлар азайып отуруп, 6 айдын ичинде мен таптакыр банкрот болдум. Эми пайда түшмөк тургай, чыгашаларымды төлөөгө акча таба албай айлам куруду. Бул ишке мен болгон каражатымды жумшагам. Эми минтип 60-тан ашып калганда орто бай адамдан кедейге айландым. Жигит кол дептеринен башын көтөрдү. Сиз 60-тан ашканда баарын башынан баштоого мажбур болдуңузбу? Деп сурады ал, уккан кулагына ишенбей. Ооба, деп жооп берди Каммингс мырза. Бирок көпчүлүк адамдар бул жашта ардактуу эс алууга чыгышат эмеспи? Жигит таң калды. Анан сиз эмне менен алектендиңиз? Дегенде башыма бир дагы ой келген жок. Мен бир нерсе кылышым керектигин гана түшүнүп турдум. Бир күнү ресторанымда жалгыз отурганда, жапалдаш бойлуу, карыган Кытай кирип келди. Ал жанымдагы столдон орун алып, кутмандуу таңыңыз менен, деп саламдашты. Анын маанайы абдан ачык болгондуктан, бат эле тил табышып, сүйлөшө кеттик. Ал менин фирмалык тамагым, фритюрда куурулган картошканы заказ кылып, аны аябай мактады. Бул тамакты жеп көргөндөрдүн баары жактырышчу, себеби татымдарын өзүм ойлоп тапкан элем. Тамактанып бүтүп, ал эмнеге бул жерде эч ким жоктугуна кызыкканда, мен ага жаңы салынган жол жөнүндө айтып бердим. Эми эмне кылайын деп жатасыз? Деген суроосуна жооп бере албадым. Мен бул ишке 20 жыл өмүрүмдү сарптадым. Каргыш урган жол салынгыча баары жакшы жүрүп жаткан. Эми бул жерден машина өтпөсө кандай айла кылмак элем? Карыя мага олуттуу карап, мындай деди. Менин өлкөмдө ар бир жолу болбогондук өзүнө тете же андан да артык ийгиликти жаратат деп ишенишет. Тамашаңызды коюңузчу, дедим мен. Өмүрүмдүн жарымын короткон ишимден айрылганымды кантип ийгилик деп эсептесе болот? Болот. Анткени сизди андан да чоң ийгиликтер күтүп турат. Бир эшик жабылганда, сиз экинчисин ачууга мажбур болосуз. Эгер сиздин каалооңуз абдан күчтүү болсо, жана ага жетүү үчүн баарына даяр болсоңуз, колуңуздан бардык нерсе келет. Мен терезени карап, түзүлгөн кырдаалдан чыгуунун жолун жана анын кандай жакшы жактары бардыгын ойлоно түштүм. Көз ирмемге гана бурулгандай болгом. Бирок кайра караганда Кытай карыя ордунда жок болуп чыкты.
Столдун үстүндө тамактын акысы жана бир барак калыптыр. Анда 10 кишинин аты жөнү менен телефон номурларынан турган тизме бар экен. Жана аяк жагына «Тамагыңызга рахмат, сиздин фритюрдагы картөшкөңүз укмуштаамдуу экен» деп жазып коюптур. Каммингс мырза чайдан уурттап алып, аңгемени улантты. Мен ошол замат жөн эле эмелеки карыя жөнүндө көбүрөөк билиш үчүн тизмедеги номурларга чалып чыктым. Бирок карыя эмес, нагыз байлыктын сырлары жөнүндө билдим. Жана мурдараак айткандай, мен туңгуюкка такалгандай акыбалда элем. Жана бардыгына даяр болчумун. Анан сырлар сизге жардам бердиби? Жигит чыдамы кете сурап жиберди. Айланаңызды караңызчы, деп жылмайды Каммингс мырза. Нагыз байлыктын сырлары болбосо, мен эча качкадан өлмөкмүн. Же азыр карылар үйүндө жатмакмын. Сиз чын айтып жатасызбы? Албетте. Бул байлыкты топтооңузга бүт жан дилиңиз менен эңсөөнүн кандай жардамы тийди? Ал мага ийгиликке жетиш үчүн чечкиндүүлүк берди, деп жооп кайтарды Каммингс мырза. Бул жашоодо арзырлык бир нерсеге жетиш үчүн каалоо, чечкиндүүлүк, аракет жана жоопкерчилик керек. Мен ар дайым кенен чонон, жайлуу жашасам деп самачумун. Бирок баарынан айрылгандан кийин жөн эле акчалуу эмес, абдан бай болууну бүт жан дилим менен самадым. Мен башкаларга дагы бай болуу колумдан келерин далилдешим керек эле. Тааныштарым, сен баарын кайра башынан башташ үчүн карлык кыласың. Жөн эле убара боло бербей, андан көрө колуңда бар нерсени жакшылап пайдалан, деп мага акыл айтышты. Ошентип мен алардын кеп кеңешин угуп, байлыкка жетүү үчүн колумда баарын эң жакшы пайдаланайын деп чечтим. А сиздин колуңузда эмне бар эле? Өзгөчө татымдар менен фритюрда куурулган картөшкөнүн рецеби, деди Каммингс мырза жар сала. Тамашалап жатасыз го, деди жигит. Фритюрда куурулган картөшкөнүн рецебинен кандай пайда табууга болсун? Каммингс мырза жылмайды. Мен рецебим кафе-ресторандарды кызыктырышы мүмкүн деп ойлодум. Картөшкөмдү жеп көргөндөр тамшанып калышаар эле. Рестораныма келип, бул тамактын даамын таткандар аны сөзсүз жактырышчу. Ресторандарга рецебимди колдонуп көрүп, андан түшкөн пайданын азыраак пайызын менин эсебиме которууну сунуш кылдым. Көпчүлүк ресторандардын башкаруучулары ачык эле шылыңдап күлүштү. Бизге анын эмне кереги бар? Өзүбүздүн деле рецебибиз толтура, деп айтышты. Бирок меники өзгөчө. Ишенбесиңер жеп көргүлө деп болбодум мен. Улам терс жооп алган сайын ого бетер өжөрлөнүп, аракет кыла баштадым. Себеби менин жүрөгүмдү эң күчтүү эңсөө бийлеп алган эле. Бүт өлкөнү кыдырып, миңдеген ресторандарга кирип чыгып, 3 жылдан кийин 5 ресторан менен келишим түздүм. Ал эми келерки 4 жылдын ичинде бул ишкердик мени мультимиллионерге айлантты. Жетимишке чыгып калганыма карабастан, мен муну ишке ашыра алдым. Өзүңүз көргөндөй Кытай карыянын айтканы чын чыкты. Май куюучу жайдан айрылганым менин жашоомдогу эң жакшы окуя болду. Ооба, баары ал айткандай болуптур, деп күлдү жигит. Сиз Чарльз Диккенстин жаңы жылдык окуяларын окудуңуз беле? Ооба, окугам. Скруджду өз өмүр жолун өзгөртүүгө эмне түрткү болду эле? Өткөндүн, учурдун жана келечектин жаңы жылдык көрүмчүлөрү. Туура, бирок алар аны кандай жол менен жасашты? Алар Скруджга эгерде ал өзгөрбөсө эмне болоорун көрсөтүштү. Ооба, өткөндүн көрүмчүсү ал сараң, майдачыл кезинде тарткан азаптарын, учурдун көрүмчүсү азыр башынан өткөрүп жаткан азаптарын көргөздү. Ал эми келечектин көрүмчүсү ал өзгөрбөсө дагы кандай азаптуу күндөрдү башынан өткөрөрүнө көзүн ачты. Натыйжада Скрудж ойгонуп, тирүү экенин билген соң, өз жашоосун өзгөртөйүн деген чечимге келет. Биз деле жашообузду оңдоо үчүн мейли каржы маселесиндеби, карьерадабы, же жеке мамилелерибизди жакшыртууда болобу, ушул ыкманы колдонсок болот. Жашоону чечкиндүү өзгөртүү үчүн бул эң сонун түрткү. Өзгөрбөсөк бизди кандай азаптар күтүп турганын, ал эми өзгөрсөк жан дүйнөбүз канчалык жагымдуу, жыргал сезимдерге толоорун түшүнүшүбүз зарыл.
Бул өз жашообузга каалаган өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн зарыл болгон аракеттерди жасашыбызга өбүлгө болчу туруктуу себепке жетүүнүн жападан жалгыз ыкмасы. Андай каалоону жаратуунун жалгыз жолу жаңы жылдык көрүмчүлөр Скруджга карата колдонгон ыкманы колдонуу. Бул 4 кадамдан турган жөнөкөй ыкма. Биринчи кадам. Сиз өзгөрткүңүз келген нерселердин кесепетинен мурда кандай кыйынчылыктарга дуушар болгонуңузду эстеңиз. Мисалы, маселе акчада жатса, бир нерсе абдан зарыл болгондо аны сатып алайын десеңиз, акчаңыз жетпей, кыжаалат болгон кезде эстеңиз. Жигиттин көз алдына өткөндөгү элестер биринин артынан бири тартыла баштады. Бала кезинде достору саркеч кийимдерди кийип келишип, аны эски кийимдери үчүн шылыңдагандары. Кийин колледжде окуп жүргөндө ашыкча акчасы жок болгондуктан курдаштарына кошулуп, көңүл ача албаганы, машинеси жогунан өзүнө жаккан кызгылт сары чачтуу кызды эч жака алып бара албаганын эстеди. Баарынан да апасына кымбат баалуу стоматологиялык жардам керек болуп, ал акча таба албай жатканда ага эч бир жардам бере албаганын эстөө өзгөчө оор болду. Ооба, акчанын тартыштыгы анын өткөн өмүрүндө көп азаптуу тактарды калтырды. Жигиттин ойлорун Каммингс мырзанын үнү бузду. Экинчи кадам. Өзгөрткүңүз келген шарттардын айынан азыркы учурда болуп жаткан кыйынчылыктардын баарын талдап чыгуу. Менин мисалымда алар жетиштүү болгон. Мен өмүр бою иштеп тапканымдын баарынан кол жуугам. Жигит акчанын тартыштыгы ага азыр кандай кыйынчылыктарды туудуруп жатканын жакшы билээр эле. Анын азабынан канча уйкусуз түндөрдү өткөргөн, бирок ошол тарткан азаптары анын жашоосун жакшыртууга жардам берери эч качан оюна да келген эмес. Үчүнчү кадам. Деп чечмелөөсүн андан ары улантты Каммингс мырза. Эгер эч нерсени өзгөртпөсөңүз, сизди алдыда кандай кыйын күндөр күтүп турганын элестетиңиз. Балаңыздын туулган күнүнө ал каалаган белекти алып бере албай, же анын жогорку окуу жайдагы окуусун төлөй албай кыйналганыңызды ойлоңуз. Үй бүлөңүздү ойдогудай бага албай, жакын туугандарыңызга жардам бере албай, конокторду кеңгесири тоскулай чоң үйгө жетпей батирлеп жүргөнүңүздү элестетиңизчи. Жигит өзүн аялы, балдары бар үй бүлөлүү адамдай элестетүүгө тырышты. Аларды бага албай калуу жөнүндөгү ойдун өзү ушунчалык коркунучтуу болгондуктан андан аркысын ойлогусу да келбеди. Оор үшкүрдү. Өткөн кези, азыркы учуру жана келечеги жалаң азаптан тургандай туюлду. Сизге мындай ойлор аргасыздык сезимин гана пайда кылгандай сезилбейби? Деп сурады ал. Эмне үчүн жанды азапка салган нерселерге гана көңүл буруш керек? Ооба, бул жагымсыз сезимдерди жаратат. Макул болду Каммингс мырза. Ошентсе да анын артынан өз жашоосун өзгөртүүгө жумшалган эң күчтүү эңсөө пайда болсо, ал өзүн актайт го дейм. Жигит баш ийкеди. Туура, бирок каалаган нерсеге жетпей, улам көбөйгөн төлөмдөрдү төлөөгө болгон күчүбүздү жумшап, кийинкиге азыраак акча арттыра албай кыжаалат болгонубуз, же өзүбүз үчүн, үй бүлөбүз, же туугандарыбыз үчүн зарыл болгон нерселерди сатып ала албай тынчыбыз кетип, кыйналганыбыз биздин жашоону оң жагына өзгөртүүгө мезгил жетти деген кабар болуп жүрбөсүн, деди Каммингс мырза. Эсиңиздеби, жашооңузду өзгөртүү үчүн сизде эч нерсеге баш ийбеген каалоо болушу керек. Мен айткан 3 кадам бул шапалак. Сиз кутулгуңуз келген азаптар. 4-үнчү жана акыркы кадам майтокоч. Бул жолу келечекте нагыз байлыкка ээ болсоңуз, ал сизге алып келе турган бардык эң жагымдуу нерселерди элестетиңиз. Өмүр бою кыялданган нерселериңизди, чоң үй, машина сатып алып жатканыңызды, үй бүлөңүз менен алыс жактарга саякатка барганыңызды, сүйүктүү жакын адамдарыңызга жардам берүү мүмкүнчүлүгүнө кубанганыңызды, же кайрымдуулук кылуудан алган рахатты элестетиңизчи. Элестетиңиз дегеним, ички туюмуңуз менен чындап болуп жаткандай айкын көрүп, майда баратына чейин жан дүйнөңүз аркылуу өткөрүңүз. Азыр сизде андай кылуу мүмкүнчүлүгү жок. Бирок, каалооңуздун жана муктаждыктарыңыздын баарын канааттандырганга жетиштүү каражатыңыз болсо, сизди кандай сезимдер бийлейт эле? Ошону айкын элестетиңиз. Ушул жол менен, деди Каммингс мырза, андан кийин.
Сиз нагыз байлыкка алып келүүчү эже бербеген каалоо күчүн жарата аласыз. Ал эми сизде ушундай күчтүү каалоо пайда болгондон көп өтпөй, жашоо аны ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Сиз чын эле ушуга ишенесизби? Жигит аны суроолуу карады. Чын эле бир нерсени абдан кааласа, жашоо аны алуу мүмкүнчүлүгүн береби? Албетте, деп жооп кайтарды Каммингс мырза. Сиз каалоо деген сөздүн латынча уңгусу эмнени түшүндүрөөрүн билесизби? Жигит башын чайкады. Д. Чыгыш жөндөмөсүнүн дан мүчөсүн. Сайр ата жараткан дегенди билдирет. Башкача айтканда жараткандан берилген күч деген сөз. Демек сизге бир нерсени каалоо менен бирге ал каалоону ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү кошо берилет. Түшүндүм, деди жигит. Эмнени гана болбосун, абдан кааласак, аны ишке ашыруу күчү ар дайым болот дегиңиз келип турабы? Туп-туура. Менин жашоом мунун эң сонун далили боло алат. Мага ишенип коюңуз. Эгер буга 60-тан ашып калган мендей чалдын күчү жетсе, демек бул ар бир адамдын колунан келет. Кечинде эс алаардын алдында жигит кол дептериндеги жазууларын жыйынтыктады. Нагыз байлыктын экинчи сыры — каалоо күчү. Эгер сиз жашооңузда нагыз байлыкка жете элек болсоңуз, бул сизде али чыныгы байлыкка ээ болуунун жаа бербеген эң күчтүү каалоосу боло электигин билдирет. Эгер сизде бир нерсеге жетүүнүн эң күчтүү каалоосу болбосо, жаратылуу эч нерсеге жетпейсиз. Бүт жан дилиңизден эң сөөгүчү, ал үчүн баардыгын курмандыкка чалууга жана ал үчүн зарыл болгондун баарын жасоого даяр болгондо гана пайда болот. Сиз эң күчтүү каалоо сезимин, жаңы жылдык үч көрүмчүнүн ыкмасын колдонуп жарата аласыз. Акчанын жоктугунан улам мурунку тарткан азаптарыңызды эстеп, азыркы учурдагы акчанын тартыштыгы себепкер болгон баардык кыйынчылыктарды ойлоп, каржылык абалыңыз өзгөрбөсө, келечекте сизди күтүп жаткан кыйынчылыктарды элестетип, чексиз байлыктын ээси болсоңуз, келечегиңиз кандай жаркын жана жагымдуу болоорун кыялданыңыз. Үчүнчү сыр — айкын ниеттердин күчү.